Келиңиздер. Рамазан келбестен мурда кээ бир нерселерге токтолобуз. Биринчи, ат-тафакку фи ахкам ас-сiyam. Орозонун өкүмдөрүн жакшы билишибиз керек. Ибадаттар бардыгы аят, хадис, далилдердин үстүндө турат. Орозонун канча фарзы бар? Канча фарзы бар? 3 ким айтат? 1. Ниет кылыш керек. Не деп, арыктайм деппи? Же таң жүргөндөн баштап күн отурганга чейин калыс Аллах Тааланын фарз кылган орозосун кармоо үчүн ниет кылдым деп. Арабча айтыш шарт эмес. Кыргызча, орусча, дунганча, уйгурча, татарча баары боло берет. Тажикче баары болот. Ошондон орозо кириштен мурда биринчиси ниет экен, экинчиси таң жүргөндөн баштап күн отурганга чейин тамак аштан, суусундуктан өзүмдү тыям деп. Адал болгон сууң, булактын суулары. Адал болгон тамак ашыңдан өзүңдү тыясың. Үчүнчүсү, өзүңдүн никеңдеги Аллах рухсат берген, адал болгон аялың менен болгон жыныстык мамилелерден өзүң тыясың. Ооз ачарга чейин. Ооз ачкандан кийин болот ал. Тарабыдан кийин. Кээ бирлер ушундай билбейт экен да. Рама мусулмандар өтө жөнөкөй бир суроолор билбейт. Ажеке, орозодо чачымды алсам болот дейт. Ала бер, эмне болуптур? Ол орозого эмне тиешеси бар? Бирок ошондон орозо келбестен мурда алгыла китептерди бүгүн. Кыргызча бар, орусча бар. Кичине үйрөн да. Эмне кылып атасың? Бул кандай ибадат? Ат-тафак фи ахкам ас-савм. Муну түшүнүш өтө жеңил. Айрыкча ушул заманда бүгүн колуңда телефонуң бар, интернет, башка борбордук мечиттин айланасына барсаң канчалаган кыргызча китептер. Экинчиси, негизи бул биринчи болуш керек да. Мен айткан тема ат-таубатун насух. Орозо келбестен мурда орозого тооба кылып барып. Өтө ыйык Рамазан айы. Барды күнөөлөрдөн. Бул ай Аллах менен бенден арасында мамилебизди оңдошубуз керек. Рамазанга тооба кылып истигфар айтып. Бирок итият бол. Бир ганда орозодо тооба кылган бенделерден болуп калба. 30 күн орозо кармагандан кийин бейишке райян эшигине жолдомо алдым деп айт намаздан кийин барып пиво менен ооз ачпа. Көбүлөр ошондой. Рамазан чыкты дейт дагы, вперед дейт. Баян карасаң орозодо машалла тарабыда турган, хатымда турган, жамаатта турган, ороздан кийин көрсөң барып аттың өчкөр арактын пивонун жанында тамекисин тартып түтүнүн астына отурат. Же картаны ойноп отурат. Андай болбош керек.